Күндүн орчундуу кабарлары менен тааныштырып, эфирде күндөмү маалыматтык программасы. Студияда Кундуз Кенже, Баева, саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача анонс. 90го жакын кишинин өмүрү кыйылган апрель революциясына 15 жыл. Бүгүн өлкө аймагында 7 апрель окуясында каза болгондор эскерилди. Энергетика министрлиги быйылкы июнь айынан тартып жылуулук менен ысык суунун баасын көтөрүүнү сунуштады. Канча сомго кымбаттайт? Мөңгүлөрдү жана суу ресурстарын сактоого кадам экологиялык глобалдуу көйгөйлөрдү жоюу үчүн Кыргызстанда Евразиянын жашыл алкагы долбоору ишке ашат. Ал үчүн өлкөдө биринчи жолу көчөт өстүргөн күнөскана ачылды. Чек ара чырында каза болгон аскердин ысымы бала бакчага ыйгарылды. Талас облусунун Аманбаев айыл аймагында Дастан аталышындагы жаңы бала бакча пайдаланууга берилди. Талас шаарында футболдук стадиондун курулушуна старт берилди. Аянттын курулушун баштоо үчүн уюшулган салтанаттуу иш-чарага Камчыбек Ташиев катышып, мезгил кутусун салды. 7 апрель окуясына быйыл 15 жыл болду. 2010 жылы апрелде ошол учурдагы президент Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине коррупция жана экономикалык абалга байланыштуу эл толкуган. Нааразычылыкка чыккандар мамлекеттеги мекемелерди басып алып талап тоноо башталган. Ошентип бийликке Роза Отунбаева жетектеген убактылуу өкмөт келип, революциядан 90дон ашык киши наут болуп, 1000ден ашык жаран жаракат алган. Мындан улам 7 апрель элдик революция күнү деп аталып, жыл сайын жерлерде каза болгондор эскерилет. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. 90га жакын кишинин өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына быйыл 15 жыл толду. 2010 жылы ошондогу президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режими коррупция жана экономикалык абал эл арасында нааразычылыкты пайда кылган. Маалыматтарга ылайык 5-6 апрелде Таласта эл чогулуп митинг башталат. Ал эми 7 апрелде өлкөнүн башка аймактарындагы нааразы болгондор чыга баштайт. 7 күнү түндөсү башталып, 8 күнү şu жерде площадьта болду да. Түшүнбөй эле келишти көбүчө. Же бияк эмес, аяк эмес, 3 топко бөлүнүп калганда элчи. Мен оюмда. Анан убактылуу өкмөттөн эме ошо Бектур Асановду алып келгенден кийин координациялык кеңеш түзүлдү. Себеби бийлик жок, башаламандык. Анан координациялык кеңеш ошо аксакалдардан баш көргөндөр биригип 24 адам. Ушу мародерство, бийлик тартып алуу, ошо рейдерстволорго каршы турдук да. Ошентип Бакиев бийликтен кулатылып, демонстранттар мамлекеттик мекемелерди басып алып, бийлик элдин колуна өткөн. Элдик толкундоодон кийин бийликке Роза Отунбаева жетектеген убактылуу өкмөт келген. Ошол учурда мамлекет башына келгендердин ишмердүүлүгү боюнча азыркыга чейин нааразычылыктар айтылып келет. 7 апрелдеги революциядан кийин убактылуу өкмөт башкарып келди. Андан кийин убактылуу президенттин башкаруусуна баягы Роза Исакова Отунбаева башкарып келди. Бирок ошол убактылуу өкмөт дагы өзүнүн аткарып аткан жумушун ошол убакта так мыйзамга ылайык аткарбагандыгы азыркы күндөгү элдин арасында болуп аткан сөздөр. Ошол эле учурдагы калыссыздык деле кайталанган, ошол эле убактылуу өкмөттүн 11 мүчөсү тармактарды бөлүп алып туруп, туура эмес иштерге баргандыгы азыр эл арасында айтылып да жүрөт. Мыйзам чегинде аныкталып, иликтенип дагы бара жатат. Компетенттүү адамдар келген эмес ошол учурда. Ошо 14 падыша болуп калды. Ар ким өзүнүн партиялары менен властка коймой, ушундай бир жеке кызыкчылыктар көбөйдү да, мен ушуну көрүп эле жүрдүк да. Мисалы, парламент бийлик деп туруп, ушундай бир ар ким, мисалы, Атамекен партиясы өзүнүкүнү, Акшумкар өзүнүкүнү, батырларды деле мисалы өздөрүнүн адамдарына бере башташ туруп, баягы апрель батырларында кадыр баркын кетирип койду десем болот да биз. 2010 жылдын 7 апрелинде Бишкек шаарында болгон окуяларда Жалал Абад областынан 7 адам каза болуп, 11 адам жаракат алган. Өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын жарлыгы менен Жалал Абад областынан 110 адам апрель элдик революциясынын баатыры төш белгиси менен сыйланган. Бүгүн Жалал Абад шаарында апрель окуясында каза болгондор эскерилип, Куран окутулду. Бул күн кыргыз эли эркиндик, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн бийликке каршы чыккан тарыхый окуя болуп калды. Ошол күндөн тарта Кыргызстандын тарыхы жаңы багытка бурулуп, элибиздин үмүтү жанданган.
эгемендүү Кыргызстандын тарыхында апрель окуялары орду толгус жоготулардын кырчында өмүрлөрдүн кыйылышы менен коштолгон. Мамлекеттик жаркын келечеги деп кан жанын аябай, эл мүдөөсүн орнатуу үчүн чечкиндүү кадамга барып, курман болгон баатырларыбыздын элесине тазим кылабыз. Ар дайым эл бийлик эмес, бийлик элге кызмат кылышы керек. Бүгүнкү күндө президентибиз башында турган өлкө бийлиги ак ниеттүүлүк менен элибиздин жыргал жашоосу, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсү үчүн чын дил менен кызмат кылып жаткан, айтпасам да элибиз өзү күбө болуп жатат деген ойдомун. Амин, алхамдулилlah, ва салату ва саламу ала расулилlah. Аллахумма гфир лана ва лана. Ал эми Бишкекте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган жетекчилер элдин эркиндиги үчүн каза болгондордун эстелигине гүл коюп, 1 мүнөт унчукпай эскеришти. Эл адилеттүүлүк, эркиндик жана бийликтин тазалыгы үчүн күрөштү. Бурункудай айырмаланып, азыр эл менен бийликтин биримдигин көрүп турабыз. Учурда калктын бардык көксөсү орундалып жатат. 2010 жылдагы апрель революциясы Кыргызстандын демократиялык жана адилеттүү мамлекет катары түптөлүшүндө маанилүү учур болду. Апрель окуясына жалпысынан 90га жакын киши наут болуп, 1000ден ашыгы жаракат алган. 7 апрель Кыргызстанда расмий түрдө апрель революциясынын күнү болуп саналат. Белгилей кетсек, быйылкыга чейин кызыл дата катары белгиленип келген. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Президент Садыр Жапаров коомчулукта катуу наразылык жараткан жер кодексин каршы пикир менен артка кайтарды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов кабарлады. Эскерте кетсек, аталган кодекс ушул жылдын 13 февралында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мамлекет башчысы артка кайтаруу чечимин Кыргызстанда жеке менчик кол тийгиз экендиги менен түшүндүрдү. Мамлекет башчысы бул чечимин Кыргызстанда жеке менчик кол тийгиз экендиги менен түшүндүрөт. Эгерде огород же турак жай турган жер мамлекеттик максатка зарыл болсо, анда анын ордуна компенсация төлөнүп, же башка жерден тийиштүү жер тилкеси сунушталышы керектиги белгиленди деп жазды Алагөзов. Жер пайдалануучу тарабынан республикалык маанидеги шаарлардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 5% же болбосо эквиваленттүү акча каражатын берүү жөнүндө макулдашуунун милдеттенмелерин аткарылбагандыгына байланыштуу жер участогу алынганда бул жоолор Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 15-беренесине каршы келет. Жер участогунун менчик ээсинин өлчөмүнө жараша компенсация алууга укугу чектелгенде жана калыбына келтирүү наркы термини аныкталбаганда. Мал жайуу менен байланышпаган мамлекеттик менчиктеги жайыт жерлерин которуу жолу менен жеке менчикке өткөрүп берүү. Бул жоолор Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама каршы келет. Мамлекеттер аралык келишимдерди ишке ашыруунун алкагында жер участоктары толук өткөрбөстөн түз сатуу жана же алмаштыруу жолу менен чет өлкөлүк жактарга менчикке берүү. Бул жоолор Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесине каршы келет. Муниципалдык менчиктеги жер участоктарын мамлекеттик пайдалануучуга мөөнөтсүз пайдаланууга берүү жана өткөрүп берүү тартиби боюнча мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келбеген бөлүнгөндө жергиликтүү кеңештин макулдугусуз жана башка. Темир жол жана анын инфраструктурасы курулган учурда чек арага чектеш аймактарда жайгашкан жер участоктары мөөнөттү пайдалануу укугунда берүүгө чектөөнүн болушу. Ижарага алынуучу жер участогунун менчик ээси же анын укук мураскери 10 жылдан ашык жок болсо, көп кабаттуу турак үй жайгашкан жер участогун турак жай менчик ээлеринин шериктигинин менчигине акысыз өткөрүп берүү бөлүгү. Бул жоолор Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин ченемдерине каршы келет. 4-төн 3 бөлүгүн толур ээлеген мекенибиздин экологиялык абалы бир эле Кыргызстан үчүн эмес, бүткүл Борбор Азия чөлкөмү үчүн маанилүү. Көпчүлүккө маалым болгондой, өлкөдөгү мөңгүлөр эрип, жыл сайын абанын температурасы жогорулап баратканы айтылып келет. Бул экологиялык катастрофага алып келиши мүмкүн. Мындан улам мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Евразиянын жашыл аймагы улуттук долбоорун ишке ашыруу башталган. Экологиялык көйгөйлөрдү жоюунун баштапкы этабында өлкөнүн бардык аймактарында өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүн камсыздап көчөттөрдү отургузуу зарыл. Ал үчүн Чүй облусунун Кара-Балта шаарында лабораториялык күнөскана ачылды. Учурда ал жерде көчөттөрдүн тоолуу климатка чыдамдуу сортторун өстүрүү процесси жүрүүдө. Борбордук Азиядагы климаттык өзгөрүүлөр мөңгүлөрдүн эришине алып келди. В последние годы мы все чаще становимся свидетелями
новых климатических рекордов и нехватки водных ресурсов. Ичүү жана айыл чарба үчүн суу жетишпей, кыртыш деградацияланып, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда. Кыргызстан Борбор Азиянын жүрөгү деп сыпатталат. Мындан улам толуу күнөстүү Кыргызстандын экологиялык абалы бүткүл Борбор Азияда маанилүү деп сыпатталат. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле өлкө башчысы Садыр Жапаров ири ареналарда дүйнөлүк экологиялык проблемаларды көтөрүп келгени маалым. Мына ушуга байланыштуу бүгүнкү күндө Евразия жашыл алкагы долбоору ишке ашып, бүгүнкү күндө алгачкы жолу мына ушундай көчөттөрдү өндүрүүчү күнөскана ачылды. Биздин президентибиздин мындай айтканда ушундай жакшы оор темалар көтөргөндүктөн ушул мындай айтканда дүйнөнүн агрономдору көрүп калышып бизге кайрылышты. Бул август айларында болгон. Ушул силердин президентиңер ушундай дүйнөлүк эң чоң маселелерди көтөрүп атат. Бул деген келечек депчи. Биз президентибиз менен жолуксак болобу деп калышты. И все, биз президентибиз менен мындай айтканда булар сүйлөштү, президентибиздин командасына кошулуп, президент поручение бергендигинен баштап, мына ошо кыска убакыттын ичинде ушундай чоң теплицаны жасап коюшту. Евразиянын жашыл алкагы долбоору жалпы 15 жылга түптөлгөн. Мына ушул долбоордун алкагында түптөлгөн лабораториялык күнөсканада бүгүнкү күндө Кыргызстандын экологиясына жараша көчөттөр өндүрүлүп, өлкөнүн аймактарына отургузулмакчы. Булар болсо жылына бул жерде биринчи жылы азыр 2,5 миллион бакты келет, эмки жылы 100 миллион мындай айтканда рассадка чыгарат, андан ары 600 миллион болуп туруп 15 жылда 7 миллиард бакка чыгарып келебиз. Биз 7 миллиард бакка чыкканда гана негизи Кыргызстан бүгүнкү күндө 5% токой экен. Бул күнөскана комплекси көчөттөрдү массалык түрдө өндүрүүнүн негизи болуп калат. Алар кийинчерээк өлкөнүн стратегиялык жактан маанилүү аймактарына эрип жаткан мөңгүлөрдү сактоо, суу ресурстарын коргоо жана кыртыштын эрозиясын алдын алуу максатында отургузулат. Учурда Евразиянын жашыл алкагы долбоору президенттин жеке көзөмөлүндө. Ледники усиленно тают сейчас и Учурда мөңгүлөр тездик менен эрип жатат. Абал курч. Бул кырдаалды жоюу үчүн президент Садыр Нуркожоевич чукул чараларды көрүүнү табыштады. Ал эми биз эмне кылабыз? Биз мында көчөттөрдү өндүрөбүз. Дарактардын эң жакшы сортторун бүткүл дүйнө жүзүнөн чогултуп келебиз. Аларды Кыргызстандын бардык тоолуу аймактарына отургузабыз. Биздин милдет 15 жыл ичинде Кыргызстандын жашыл зоналарды 30-35%га көбөйтүшүбүз зарыл. Анткени президенттин максаты келечек муунга бай жана таза мурасты калтыруу болууда. Наша задача увеличить лесистость. Күнөскана комплекси заманбап микроклиматтык системалар менен жабдылган. Мында ар кандай табигый шарттарды элимитациялоого жана өсүмдүктөрдү түрдүү ландшафттык зоналарга, тактап айтканда, тоо этектеринен бийик тоолуу аймактарга чейин ылайыкташтырууга мүмкүндүк берет. Специальные семена отобранные, калиброванные. Атайын тандалып, нормага келтирген уруктарды нымдаштырып, Европадан алынып келген макро жана микроэлементтерди камтыган субстраттарды пайдаланабыз. Бул тездик менен өсүмдүктөрдүн өсүшүнө жардам берет. Бирок ал үчүн абанын температурасын бир калыпта кармашыбыз керек. Бул жерде климат көзөмөлү турат. Температура 26 градус, нымдуулук 90-95% көрсөтүүдө. Бул жакта атайын текчелерде турган кассеталарга дарактардын уругун салабыз. Ушул калыпта 3 күндөн 5 күнгө чейин кармайбыз. Анан 10-15 күндөн кийин уруктар өнүп баштайт. Андан соң алар сапаттуу өсүш үчүн күнөскаларга чыгарабыз. Бул өндүрүлгөн көчөттөрдүн дээрлик 80-85%ын сапаттуу алабыз. Алар дүйнөдөгү эң сапаттуу уруктардын бири. Начинается прорастание семян. Ошондой эле аталган долбоор аймактардагы калктуу конуштардагы жашоочулар үчүн да маанилүү болуп саналат. Мөмө жемиштүү көчөттөр алдыңкы келечекте адамдардын экономикалык абалына да таасирин берет. Азыркы тапта өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактарында кандай мөмөлүү дарактарды отургузууга болору да лабораториялык сыноолордон өтүп жатат. Абдан чоң эксперименттер жүргүзүлүп атат. Ар бир биздин мындай айтканда аймактардынга жараша бактар тигилет. Ошол жерде жашап кетиш үчүн например, түштүк тарабызда болсо фисташки менен миндаль каралып атат. Бул жакта болсо кедр бактарын каралып атат. Анткени шишкасынан дагы чоң эме болгондой болупчу. Элибиз дагы терип акча жасагандай болуп. Бул ошол жерде жашаган местный элдерге дагы чоң
мындай айтканда түрткү болот. Долбоордун алкагында азыр өсүмдүктөрдүн сортторун изилдөө иштери жүрүүдө. Андан соң кошумчадагы күнөсканалар курулат. Ошентип жылына 100 миллиондой дарактарды отургузууга жетишилет. Көрсөткүчү жогорулатып отуруп, кийинчерээк жылына 600 миллионго жеткирүү пландалууда. Бул долбоорду ишке ашырууга жалпы калктын да салымы болушу зарыл. Анткени долбоор улуттук баалуулук катары саналып, Кыргызстандын жана Борбор Азиянын экологиясын сактоого чоң салым болот. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Бүгін Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Ташкенттеги иш сапарынын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Жолугушууга Казакстан, Түркменистан жана Тажикстандын парламенттеринин жетекчилери да катышты. Баарлашууда Борбор Азия чөлкөмүндөгү алакалар акыркы жылдары жигердүү өнүгүп жатканы белгиленип, калыптанган кызматташтыкты мындан ары да тереңдетүү үчүн парламенттер аралык байланыштарды бекемдөө тууралуу сөз болду. Ошондой эле аймактагы 5 өлкөнүн келечеги бири-бирине толук көз каранды экени айтылып, андыктан өнүгүүгө багытталган керектүү мыйзамдарды кабыл алууда депутаттардын тажрыйба алмашуусу зарыл экени кошумчаланды. Муну менен катар президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда өткөн парламенттер аралык бирликти жыйындарын колдоого алып, катышканы үчүн парламент жетекчилерине ыраазычылыгын билдирди. Энергетика министрлиги быйылкы июнь айынан тартып жылуулук менен ысык суунун баасын жогорулатууну сунуштады. Министрлик сунушун коомдук талкууга чыгарып, баалар калктын керектүү өсүү үчүн да көтөрүлөрүн эскертти. Энергетика министрлиги учурда жылуулук менен ысык суунун акысы өздүк наркынан төмөн экендигин, бул жабдуулардын эскирүүсүнө алып келерин, аларды жаңыртууга мүмкүнчүлүк болбосун эскертүүдө. Ушундан улам министрлик тарифти жыл сайын 1 июнда көтөрүп турууну сунуштоодо. Сунушка ылайык 2025 жылдын 1 июнунан тарта 80 чарчы метрге чейинки батирлер үчүн жылуулук менен ысык суунун акысы 25%, 2026 жылы 50%, 2027 жылы 75%га кымбаттайт. 2028-2030 жылдары тариф өздүк нарктын деңгээлине жараша көтөрүлөт. Ал эми 80 чарчы метрден көп батирлердин мекеме ишканалардын жылуулук жана ысык суу акысы өздүк нарктын деңгээли боюнча кымбаттайт. Чет элдик номерлүү унааларды биринчи этапта эч ким мыйзамдаштырган жок. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча агенттиктен билдиришти. Маалыматка ылайык биринчи этапта документтери бар автоунаалар катталмак, бирок кандайлар жок болуп чыккан. Экинчи этапта алгачкылардан болуп, биринчи адам 10-чу региондун номерин алган. Бул баскычта документтери жок, бирок техникалык абалы талапка жооп берген унаалар катталат. Өлкөдө чет жактан мыйзамсыз ташылып келген унааларды легалдаштыруу өнүктүгү башталган. Анын баасы 100 000 сом деп бекитилген болчу. Еще надо 123 сома. Вы мне даете 101. Все. Шуяка келдик, мына легализацияга мына армянский номерди, альхамдулилля, мына шөкте жигиттер эч кандай тоскоол кылбай, мына кассеталарга номерлерин чейин тагып берди, рахмат. Буларга Алла булардан разы болсун. Коркпогула жигиттер, эме кылгыла, альхамдулилля, баары эле оңой. Анан силер митингге чыгып, айга кылып, бияка кылып, эме кылбагыла уят болот. 1323 сом төлөдүм кассага. Да, бул жигиттер эч нерсе албады. Наоборот, ошо кассеталарды коюп беришти. Рахмат. Алла. Кыргызстанда жеке жана мамлекеттик жалпы 1380 ветеринардык дарыгер иштейт. Аймактарда ветеринарлар менен камсыздоо 70-80% түзөт. Андан сырткары азыркы тапта ар бир айыл өкмөткө бирден ветеринардык врач бекитилүүдө. Бул тууралуу Жогорку кеңештин бүгүнкү агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү комитетинде ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана туют кызматы мекемесинин директору Улукбек Кожобергенов билдирди.
Бирок депутаттар аталган мекеменин жетекчиси тарабынан айтылган маалыматтарга ишенишпей турганын билдиришти. Эл өкүлдөрү ветврачтар менен камсыздоо 50%га дагы жетпей турганын кошумчалашты. Ошондой эле эл өкүлдөрү айылдардагы малды эмдөө иш-чаралары жетиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй жатканы тууралуу кайрылуулар келип жатканын билдиришти. Андан сырткары мал өлүктөрү көмүлгөн жайларга жоопкерчилик менен карап, тиешелүү ченемдерди бекем сактоого чакырды. Ветеринарлык врачтар боюнча биз айтып какшап атып, мындай ушуга жетип калды, мен билбейм кандай кылабыз. Ар бир айыл өкмөткө бирден ветврач беришибиз керек. Алар договорлору менен штатка киргизип беришибиз керек. Себеби биз Кыргызстан мал жандыбыз да, биз мал. Ошон үчүн нарынга силер азыр ар бир айыл өкмөттө пилотный кылдыңар эле, ошол иштеп атабы? Балбак Саралкыч, Нарын областы боюнча биз өткөндө Бактыргеш менен биргеликте да ошо жыйын болгон. Ал жерде да ошо Нарын областынын өкүлчүлүгү менен биргеликте азыр проект иштеп чыгып атабыз. Ошо азыркыдай сиз айтып аткан ар бир айыл өкмөткө бирден ветеринарлык врачтарды бекитип, ал башка иш менен алектенбестен түздөн түз ошо ветеринарлык иш-чаралар менен гана иш алып бара турган кылып ошону бекитип атабыз. Биз эмне кагаз менен 1 жылдан бери жүрө бересизби? Биз так коюп атып талапты ушул жерде. Мыйзамга кабылган так айтпадык белет. Казыр айтпачы мага, анда официально айтпачы казыр. Канча ветеринар штатта отурат казыр? Республика боюнча? Республика боюнча. Республика боюнча бүгүнкү күндө бул жерде бизде ветеринар кызматка тиешелүү 645 кызматкер эмгектенет. Республика боюнча мамлекеттик кызматкер. Мамлекеттик кызматкер эмгектенет. Ошол ар бир район, шаарда, башкармалыктарда ошол жасай турган жумуштун объемуна жараша штат бекитилген. Ошол жерде жана жогоруда айтып өткөндөй, жетишпеген айыл өкмөттөрдө ошо бирде мамлекеттик ветеринар кызматкер ошол жерде иш алып барат, түздөн түз. Эми эмделбеген балдар мектепке каттоого алынбайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Анда баланын эмделгени жана медициналык кароодон өткөнү боюнча маалым катты мектепке алып келиши керектиги белгиленген. Жалал Абад шаарында мектеп окуучулар арасында эмдөөдөн баш тарткандар да бар. Учурда алардын даректери такталып, Билим берүү бөлүмү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгы маалымдалды. Ал эми көпчүлүк ата-энелер кабыл алынган токтом туура экендигин айтышып, жугуштуу оорулардын алдын алышы керек дешет. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Эми эмдөөдөн өтпөгөн балдар мектепке кабыл алынбайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирген. Министрдин орун басарынын айтымында баланын эмделгени жана медициналык кароодон өткөнү боюнча маалым катты ата-эне 15 августтан кийин мектепке алып барышы керек. Эмделбеген балдар мектепке кабыл алынбайт. Бул тиешелүү токтом менен бекитилген. Келечекте бул медициналык маалым каттарды автоматтык түрдө алуу боюнча иш жүрүүдө. Медицинада жалпы 14 ооруга каршы эмдөө жүрөт. Анда ымыркай төрөлгөн күндөн тарта эмдөөдөн өтсө, жугуштуу оорулардын алдын алууга жардам берет. Расмий маалыматтар боюнча вакцина албаган балдар ар түрдүү жугуштуу ооруларды тез кабыл алат. Акыркы 2 жылдан бери өлкө аймагында кызамык оорусу күч алгандыктан өспүрүмдөрдү массалык түрдө эмдөө өнөктүгү башталган. Балдарга 14 ооруга каршы алдын алуу эмелери жүргүзүлөт, эмдөөлөр жүргүзүлөт. Алар 24 сааттын ичинде, төрөлгөндөн кийин 24 сааттын ичинде кара сарыкка каршы беребиз. Андан кийин роддомдо төрөтүүндө 3-4 күндөн кийин туберкулезге каршы БЦЖ вакцинасын жасайбыз. Андан кийин 1 айдан кийин биз бала 2 айга толуп калганда көк жөтөлгө каршы, дифтерияга каршы, тепме, селеме, кара сарыкка, хип инфекциясына, пневмококко, шал оорусуна каршы эмдүүлөрдү баштайбыз да. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда, жыл башынан бери Кыргызстанда кызамык жуккан 4872 учур катталды. Илдеттен 8 бала чарчап калды. Иммунопрофилактика борбору оорунун алдын алуу максатында жарандарды балдарын кызамыкка каршы эмдетүүгө чакырууда. Бизде март айында ошол кызамык оорусунун күрчүгүсү деп коечу, вспышкасы пайда болду. Эмне себептен дегенде, биздин могу балдар ооруканасында балдарды мындай аныктамасын туура коюлбай, больницада кызамык оорусу чыгып калганына байланыштуу, ошо больницада 80ден ашык бала контакт болуп, ошол балдар бизге проблема берди да, 24 случай Жалал Абадда жана Сузакта 18 случайдан ашык оорулар ошо именно биздин балдардын детский больницасынан жукту. Эмдүүлөрдүн баардыгы акысыз жана биз аларды акысыз десек, ата-энелер мындай деп түшүнөткөндө бизди
как подопытный кролик кылып атасыңар силер. Башка өлкөлөрдүн аккерлер бизди тыңдайсыз. Бизде практика өтүп атасыңар деп. Жок. Биздин мамлекетибиз өзүбүздүн калкыбыздын келечеги үчүн, ден соолугу үчүн атайын акчалар бөлүнүп алып келгенден кийин биз балдарга бардык адамдарга акысыз беребиз да вакциналарды. Жалалабад шаарында мектеп окуучулар арасында эмдөөдөн баш тарткандар да бар. Учурда алардын даректери такталып, билим берүү бөлүмү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын маалымдады. Жалалабад шаардык билим берүү бөлүмүндө азыркы учурда ошол мектепке чейинки билим берүү уюмдарында жана мектептерде азыр ошол эмдөө албаган балдарыбыз, мектепке келип аткан, бала бакчага аткан азырынча бар. Бул боюнча азыр жугуштуу оорулардын алдын алуу борборлору менен биргеликте биз ошо түшүндүрүү иштерин, ата-энелер чогулушунда атайын ушу жугуштуу оорулар тууралуу биз класстык сааттарда биз окуучуларга, ата-энелерге маалыматтарды берилет. Ошол жугуштуу оорууну алдын алуу борборлор тарабынан атайын ушундай жугуштуу оорулар пайда болгон учурда биз ошолордун чечими менен класстарды жана группаларды бала бакчаларда карантинге алып жабылат. Кабыл алынган токтомду ата-энелер да колдоого алып, жугуштуу оорулардын алдын алуу керектигин айтышты. Алыш керек, ал себеби балдардын өзүнүн ден соолугуна керек. Чың болушун каалаш керек, бардык ата-эне. Прививка албаса каттабаш керек. Алыш керек прививканы. Негизи прививка алыш керек. Обязательно. Аны албаса балдардын ден соолугу деле керек да. Балдардын ден соолугун караш керек. Прививканы обязательно алыш керек. Эмдөө алса жакшы, балдардын ден соолугу жакшы болот. Ошондуктан эмдөө алып, кабыл алган жакшы эле, калктын саламаттыгы үчүн. Прививканы алыш керек, бирок ошону албайбыз дегендер булар адамдардын сознаниясине жетпей аткандарга ошол Минздрав келип эле уколду келип эле прививканы алгыла деп принудительный сайып койбостон заранее предварительный түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек. Ошо Минздрав. Прививканы албаса эмне болот? Кандай акыбаты, результаты кандай болот? Алса кандай болот? Республикалык иммунопрофилактика борбору 2024-жылы кабыл алынган мыйзамда эмделбегендерди билим берүү жана саламаттык сактоо мекемелерине кабыл алуудан баш тартуу, алардын билим берүү тармагында иштөөсүнө тыюу салуу, эмделбей ооруга чалдыккан балдар үчүн ата-энесин жоопко тартуу сыяктуу чаралар каралган эскертти. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда былтыр 14380 адам кызамыкка чалдыкса, алардын 90% эмдөө албагандар экени аныкталган. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион. Бүгін Талас облысынын Аманбаев айыл аймагында Дастан Анарбеков атындагы балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Бала бакчанын ачылышы Аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын 20-29 аскери бөлүгүнүн өздүк курамы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошондой эле бала бакчанын тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Мектепке чейинки билим уясы жалпы 200 балага ылайыкташып, учурда 120 бала кабыл алынды. Жаңы салынган бакчанын инфратүзүмү заманбап шартта курулуп, имараттын ичинде баатырларча курман болгон Дастан Анарбековдун элесине арналган атайын борчу даярдалган. Аталган салтанаттуу иш-чаранын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз жеринен айтып берсин. Жолдош генерал-полковник Талас обласынын Аманбаев айылындагы Дастан атындагы бала бакча салтанаттуу ачуу аземине даяр. Чек ара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Дастан бала бакчасынын ачылышы менен куттуктаймын. Ура! 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 Эркин тур. Эркин тур. Талас облусунун Аманбаев айылында жаңы заманбап бала бакча ачылды. Аталган бакчага 2022 жылы Баткен облусундагы Кыргызстан-Тажикстан чек арасындагы куралдуу кагылышууда баатырларча каза болгон Дастан Анарбековдун ысымы берилди. Аталган бакчанын расмий ачылышына министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышууда. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу аксакалдар, эжекелер, агайлар, урматтуу кызматкерлер, баарыңыздарды бүгүнкү ушул биздин Талас жергесинде ачылып аткан Дастан, урматтуу аскер кызматкерлери, урматтуу Дастандын атасы Алмаз Анарбекович, апасы Сауле Бакытовна, мен сиздердин алдыңыздарда дагы бир жолу өзүмдүн башымды ийип ушул таазим этемин. Себеби
Дастан балабызды төрөп өстүрүп, тарбиялап, эрезеге жеткизип, элдин камын көрө турган жигит кылып өстүрүп, жана ошол жерде Дастан балабыз сиздер айткан тилекти орундатып кетти. Бул жашоодо, бул өмүрдө, бул ошол Алла Таала берген жалган дүйнөдө Дастан уулубуз өзүнө тагылган милдетти, биринчиден ата-энесинин тарабынан тагылган милдетти, экинчиден мамлекет тарабынан тагылган милдетти ак, таза, ак жүрөгү менен өзүнүн ошол алган тарбиясына жараша аткарып кетти. Эми ошол окуя боюнча мен бир-эки сөз айтып коеюн, урматтуу аксакалдар, жергиликтүү тургундар, себеби ошол Дастан балабызды тарбиялаганда, өстүргөндө, окутканда силер бирге болгонсуңар. Ошо балабызды көргөнсүңөр. Ошо балабыздын ушул жерде канчалаган жаштык, балалык издери калган. Ошондуктан мен айтат элем, ошо балабыз чынында баарыбызга үлгү болуп кетти. Баарыбызга үлгү болуп, өз өмүрүн арнап кетти. Ошондуктан мен дагы бир жолу ушул Алмаз Анарбекович сизге, Сауле Бакытовна сизге, биздин бардык аскер кызматкерлердин атынан, анын арасында ушу биздин чегара кызматкерлердин атынан силерге таазим этебиз, рахматыбызды айтабыз. Аман болуңуздар. Рахмат сиздерге. Бир аз белегибиз бар эле, ошо белегибизди Дастандын ата-энесине тапшырып койсок, бир аз болсо да сизге бизден белек, биздин аскер кызматкерлерден. Мейли? Оны анан кийин эме кылабыз. Бул сизге бир аз болсо дагы бизден колдойбуз. Бала бакча жалпы 200 балага ылайыкталган. Бүгүнкү күндө 120 бала кабыл алынган. Жалпы 4 тайпа бар экенин мына ушул бала бакчанын директору маалымдады. Өзүңүздөргө байкалып тургандай эле мында балдар өзүнүн ой өрүшүн, аң сезимин өстүрүүчү бөлмө, андан сырткары мында балдардын уктоочу бөлмөсү бар. Бакчанын ичинде өзүңүздөргө көрүнүп тургандай эле ошол баатыр Дастан Анарбеков үчүн өзүнчө бурчу даярдалып, мында анын сүрөтү жана өмүр баяны илинип турат. Андан тышкары анын ошол кызмат учурундагы сүрөт эстеликтери, баатырга тийиштүү буюм тайымдар, сыйлыктары илинген. Андан сырткары өзүңүз байкап тургандай эле бакчанын ичи жарык, заманбап, бардык шарттар каралган. Балдар үчүн ыңгайлуу деп дагы айтууга болот. Бул жер болсо өзүңүздөр байкагандай эле балдардын чыгармачылыгын өстүрүүчү бөлмө. Мында балдар өзүнүн чыгармачылык билимин жогорулатат. Атабыз калып Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жерде эң кенже тайпабыз. Астыдагы жылуу пол. Бул жерде ойноо. Канча бала болду негизи? Азыр негизи 200 балага даярдалган. Азыр 120 бала даяр турат. Ачылыш болсо эле келебиз деп даяр турат. Келишет Кудай калса. Ата-энелер айыл элин баары ушунчалык сүймөнчүлүгүндө чек жок. Жакшы эме бала бакча болуптур. Баягы борбордогу бала бакчалардай болуптур. Атың ким? Алым. Молодец. Районна саламдаш. Бак колмен, бул колмен. Кандай жакшы? Атыңыз ким? Район. Атыңыз Района. Ой. Саламалейкум. Кандайсың? Атың ким? Эмирхан? Амирхан. Молодец. Бул жакка өтүңүз. Жакшы. Мен балдар менен учурашып берем. Балдар сен. Салам алейкум. Саламдашабыз. Мына. Саламдашабыз. Колду бер. Саламат. Саламат. Ассалам алейкум.
Түздеп қалмағыла, түздеп. Бүгін Талас шаарында жаңы борбордук стадиондун курулушуна мезгил кутусу салынды. Салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев катышты. Аталган стадиондун аянты жалпы 5 гектар жерди ээлеп, 5000ден ашуун адамга ылайык курулат. Футбол аянты заманбап шартка ылайыкталып, тажрыйбалуу футболчулар үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Борбордук аянт жарандардын ден соолугун чыңдоого шарт түзүү менен бирге жергиликтүү маданий саамалыктарды өткөрүү үчүн кызмат кылат. Стадиондун курулушуна старт берилген иш-чарадан кабарчыбыз жеринен түшүндүрөт. Талас шаарында 5000ге чукул адамга ылайыкташылган жаңы борбордук стадиону курулат. Бүгүн анын мезгил кутусун салуу расмий жараяны болуп өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев өзү катышты. Азыр биздин эгемендүүлүк тарыхыбызда биринчи рет Талас жергесинде ушундай чоң объектини курууну бесенип отурабыз. Урматтуу аксакалдар, урматтуу жергиликтүү тургундар. Мына ошонун негизинде урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин былтыркы жылы чыгарган указынын негизинде 2024-2034 жылдарга чейин Кыргыз мамлекетинде футболду өнүктүрүү боюнча бул биздин спорт тарыхыбыздагы биринчи ушундай президентибиздин көңүл буруп чыгарган указы болуп эсептелет. Талас жергеси байыртадан эле баатырлардын, эр жүрөктүүлүктүн, кайраттуулуктун, чыдамкайлыктын үлгүсүн көрсөтүп келген жаштарыбыз жана эл журтубуз бар. Бул жерде акыркы эле мына маалдарды алсак, биздин мамлекетибиздин туусун желбиретип, көтөрүп, башка мамлекеттерден алдында намысыбызды алып берип жүргөн баатыр спортсмен балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Алардын арасында жакшы билесиздер, мына Канат Бекалиев, Жоломан Шершенбеков жана башка биздин кыз балдарыбыз да ушул жерден жакшы болуп чыгып атышат. Демек, биз бул регионго, Талас регионуна көңүл буруп, ушул жердеги жигердүү жаштарды, спортко кызыккан жаштарды толук тартып, аларга шарт түзүп беришибиз керек. Шарт түзүп бермейинче алардан мындай жакшы спортсмендер чыгышы кыйын болот. Буюрса, бүгүнкү Талас жергесинде курула турган стадионубуздун келечеги кең болсун, ушул жерден сонун жаштарыбыз, спортсмендерибиз чыксын. Биз мамлекет тарабынан колдоп турайлы. Эмдиги жылы ушул стадиондун ачылышына буюрса урматтуу президентибиз чакырып ачканга Алла Таалам буйруп насип этсин. Рахмат баарыңыздарга. Былтыр 2024 жылы билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан 2024-34 жылга карай Кыргыз футболун өнүктүрүү максаты коюлган. Ошонун негизинде баягы инфратүзүмдөрдү оңдотуу боюнча республика боюнча, мамлекет боюнча иш планы бекитилип, ошонун негизинде иш башталган. Былтыры Камчыбек Кыдыршаевич жылдын аягына келип, Эшим Кутманалиев атында Таластын стадионун көрүп, анан бизге барып жайынан көрүп, биз карап чыгыңыздар дегенден биз карап чыгып, ал жерди саздак жер үчүн биз анан жаңы эле жерге жаңы борбордук стадион курайлы заманбап кылып деп анан чечим кабыл алдык. Аны Камчыбек Кыдыршаевич да колдоп, анан биздин Кыргыз Республикасынын өлкө башчысына да кеңешип, ошол кишинин да колдоосун таап, азыр бүгүн Кудай буйрса кутучасын салып отурабыз. Бул 25-26 жылы курулат. Аянты жалпысынан 5 гектарга жакын жер, 5000дик стадион кылып, заманбап кылып курабыз. Ошонун чечинүүчү жайлары, ошол эле калыстар үчүн, биздин футболчулар үчүн атайын шарттар түзүлдү, машыктыруучулар үчүн, күйөрмандар үчүн кечкисин ошол атайын уюштурулуп, асма чырактар коюлуп, эл аралык деңгээлде мелдештерди өткөргөндө шарт түзүлүп атат. Бул бизди кубандырат. Кудай буйрса, Талас жергесинен да биздин келечекте өнөрүн алыска чыгарып, ушу Кыргыз Республикасынын желегин, туусун эл аралык деңгээлде көтөрүп, балбандар чыгып, чемпиондор чыгып, бизде ушул футболисттер Кыргыз Республикасынын намын коргойт деп ишенем. Бул стадиондун ошо негизги максаты ошол борбордук стадион кылып курабыз. Эмне дегенде, жалпы Талас облусу боюнча ошо жаңы акыркы эгемендүүлүктү алгандан бери билесиздер, 5000дик орундуу стадион жок. Ошон үчүн Таласты жалпысынан камтыйт. Райондо, шаарлар ушул жерде келип
оюн мелдештерди өткөрөбүз жана республикалык эл аралык деңгээлде. Жалпы 5 гектар жерди ээлеген стадиондун курулушу өлкө башчы Садыр Жапаровдун колдоосу жана тапшырмасына ылайык курулууда. Ал эми стадион жалпы заманбап бардык шарттар каралган. Анда профессионал спортчуларга жатаканасы, тамактануучу жайы, жуунуучу жайынан тарта 3 кабаттуу трибунага чейин мындан сырткары дагы башка инфратүзүмдөрү каралган. Келечек муунга кайрылуу. Урматтуу урпактар, эгемен Кыргызстандын келечек ээлери. Бүгүнкү күндө эркиндикти сүйгөн элибиздин бекем ынтымагынын аркасында биз кыйынчылыктарды чекесинен жеңип, бир катар тармактарды өнүктүрүүнү колго алуу менен өнүгүү жолуна түштүк. Өнүгүү жолуна түшкөн тармактардын ичинде Кыргыз футболу дагы кулаш жайууда. Мамлекет тарабынан болуп жаткан колдоолор өз натыйжасын берип, футбол боюнча эл аралык майданда аттары белгилүү өлкөлөр менен акырындап тең таймаша баштады. Аз убакыттын ичинде жетишилген мындай ийгиликтер баарыбызды кубандырууда. Өлкө аймагындагы футболго кызыккан жаш таланттарыбызды андан ары колдоо максатында бүгүн биз Талас шаарына 5000 адам кеңирип ата турган стадиондун курулушун баштоонун урматына ушул мезгил кутуусун салдык. Келечек муундан чыга турган мындай атуулдар жеке эле облустун эмес, жама журтубуздун сүйүктүү Кыргызстаныбыздын сыймыгы болсун. Урматтуу урпактар, ата мекенибизди ар тараптан өнүктүрүү боюнча баштаган иш аракетибизди улантып, Кыргызстанды дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарында жакшы калыңыздар, ден соолук болуңуздар. Бул стадион Кыргызстандын эгемен тарыхында Талас аймагында биринчи жолу курулган борбордук аянттардын бири болуп калат. Мында жергиликтүү тургундар өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүп, аймактагы маданий салтанаттуу иш-чаралар дагы мына ушул жерде өткөрүлөт. Ал эми стадиондун курулушу болжол менен 2026 жылдын эгемендүү күнүнө туш болмокчу. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Талас шаары. Кечээ 6 апрелде Сузак районунун Кыз-Көл айыл өкмөтүндө жаз майрамы белгиленди. Салтка айланган иш-чара жыл сайын эстафета болуп, айылдан айылга узатылып турат. Бул ирет Сары Булак айылы тарабынан уюштурулду. Майрамдык иш-чарага жергиликтүү бийлик, айыл эли, аксакалдар, алыс жакындан келген коноктор катышты. Элеттиктер Нооруз майрамын кандай тосушту? Кезектеги материалда сөз болот. Алас, 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 арбаледин калас, жер айрылып чөп чыксын. Кечээ 6 апрелде Сузак районунун Кыз-Көл айыл аймагы жаз майрамын белгилешти. Иш-чара Сары Булак айылында уюштурулду. Майрамдык салтанатка айыл аймактын башчысы, аксакалдар, жергиликтүү тургундар катышты. Майрамыңар майрамга улансын. Жылыңыз берекелүү болсун. Мамлекетimiz өнүгүп өсө берсин. Ааламыбызда тынчтык болсун. Майрамыңар менен дагы бир жолу куттуктайм. Дайым салтка айланып калган Кыз-Көл айыл аймагындагы Нооруз майрамынын күтүү ушул Кыз-Көл айыл аймагынын Сары Булак айылына кезек келип, мына ушул Сары Булак айылында Нооруз майрамын күтүп отурабыз. Ушул келген жаз бардык эле биздин ушул айыл аймагыбыздын элдери үчүн, жерибиз үчүн жакшылыктын жылы болсун. Иш-чарада Сузак районунун маданият үйү тарабынан жаздын келишин баяндаган сахналык көрүнүш көргөзүлүп, сүмөлөк кайнатылды. Кыргыз ырлары ырдалып, электиктерге майрамдык маанай тартууланды. Жашынакай эмгектери менен биз камындык, Кудайга шүгүр, тилегибиздей болуп, күн ачылып, жаркырап, жайнап, бардыгы элдин маанай аябай көтөрүңкү жакшы. Ошол учурдан пайдаланып эмне дейбиз эми? Элибизде дайым тынччылык, аманчылык болсун. Саралында токчулук, болчулук болсун. Меймандардын бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Биздин элибизде тынччылык, молчулук
болсын, дайыма ушундай жаркыраган Нооруздарда ойноп күлүп биздин бала чакабыз менен аман эсен болойлу. Сыйлык менен Жүсүпжан уулу Кубатбек. Бул күнү айыл өкмөттүн социалдык өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Сары Булак айылынын бир катар инсандары ардак грамоталар, ыраазычылык каттар менен сыйланышты. Анын ичинен Күмүшбек Торон, Жолоева жана Замира Курманалиева ардактуу атуу намын алышты. Сыйлыктын ээлери сыйлыгыңар кут болсун. Сары Булак айылында ФАПтын жетекчиси болуп иштегениме 42 жыл болду. Анан мына мындай жалгана атуулукту алып атабыз, Кудай кааласа. Кызкөл айылы ошо элиметте иштик. Ден соолук. Ошондой эле Сары Булак айылынын тургундары алыс жакындан келген конокторго тамак ашын сунушту. Боз үйлөр тигилип, анын ичинде улуттук тамак аштардын көргөзмөсү уюштурулган. Азыр көпчүлүгү унутта калып калган катырма, ошондой эле мына немелерди, жупка, ушуларды бардыгын улуттук тамактардын бардыгын жасашып, эмки ушундай муундарыбызга, келечек муундарыбызга өткөрүп берели деп аракет кылып атышат. 5 бармак, сүмөлө. Байрамга айыл тургундары аябай жакшы даярданышты. Келген конокторду сонун кылып күтүп алышты. Ошонун катарында Сары Булак айылында Зия Саралаев атындагы мектепте мугалимдер жамааты дагы өздөрү кыргыздын жашынакай тамак аштарын, жашынакай кыргыз үйлөрүн жасап күтүп алышты. Тамак аштарыбыз биздин улуттук тамак аштарыбыз жана улуттук суусундуктарыбыз. Жоролор өзүбүзчө бир ушу жасап, илгерки кыргыздын тамагын колубуздан келишинче аракет кылдык. Загыраннан, каттама, мондай жупка, бардык илгерки тамактарды эстен кетпесин деп дагы бир жаңылап көрсөтүп, эл менен бир болуп атабыз. Жалпы элге ушу майрамыбыз менен куттуктайбыз. Кийинки жылдыгы Ноорuz айларга дагы жакшы эсен соо жетели, ден соолукта бололу, аман бололу баарыбыз. Жалпы элге майрамдык маанай каалайбыз. Жоролордун атынан болот, эмнелерди жасадыңыздар? Эми ошо улуттук илгертен калган ошо эт, кыргыз элибиз эт менен ушундай шириндик менен даам тартып неме кылып атабыз. Дасturконубузду жайып атабыз. Өзүбүздүн элдерибизге ошо Ноорузубуздагы жылдан аман айдан эсен чыгалы, жер көгөрүп, чөп чык, желин жарылып, сүт чык дегендей, ошо Ноорузубуздагы жаңы жылыбыздагы жашнакай маанайда тосуп, жашнакай күндөрдү, майрамдардагы деле тосуп жүрө берейин. Мындан сырткары спорттук оюндарда унутта калган жок. Улак тартыш, аркан тартыш, волейбол, шахмат боюнча сынактар өттү. Жеңүүчүлөргө кызыктыруучу белектери каралган. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Сузак. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасы биздин социалдык тармактардан орун алды. Күндүн маанилүү кабарлары мына ушулар менен соңуна келип жетти. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.